Сарбагыштардын жортулга келгенин уккандан кийин Койке өзүнчө бушайман ойго түшүп калды. Жарым жыл мурдараак 3 топтун бирине аскер башчы өңдөнүп жүрбөдү беле. Эми капилеттен атасы кийлигешип, Балбайга жан жигит кыла койду окшойт. Карыганда киши дүрбөлөң ой санага чөгүп, жөнү жок эле чочулай берет көрүнөт. Бекер кылды. Жарыктык киши кайра уулунун мартабасы көтөрүлүп баратканга кубанбайбы? Жөнөкөй эле катардагы жылкычынын жомоктогудай бак ачылып, аскер башчы боло калышы оңой болжо беле. Баягы жекеме жекеде акимге тең ата болуп, такоолго чыкканы деле мыктуулугу, баатырдык эмеспи? Эгер атасы моминтип жолтоо кылып ийбесе, накта эрдикти эми көрсөтпөйт беле. Баарынан да бейпил, тынч күндөрдө мыкты сынып, кол башчы сыяктанып жүрүп, эми жоо келгенде Балбайдын жанына корголоп калганы жаман болду го. Койкенин ичи күйүп, туталанып тышка чыкты. Атасына да, башкаларга да сыр алдырбай аттанып, тескей жол менен чаап жөнөдү. Тосор суусуна чукулдаганда калдайган калың колдун караанын көрдү. Наркы жээке Адылдын колу, берки жээке Намазбектин колу жайгашып, беттешип турушуптур. Сарбагыштар бу жолу эмнегедир табышмактантып, такоолчулары жок жалгыз баатырды жекеге чыгарышыптыр. Баатыры берки өйдө ат ойнотуп күтүп туруптур. Койке жеткиче Намазбек аттанып, жекеге өзү чаап кетти. Аркан бою чукулдап барганда баятан бери корооздонуп, койкоктоп турган тиги баатыр атынын башын шарт буруп качып калды. Намазбек аны сайса дароо эле ыргыта сайып таштамак. Бирок сайбай тирүү жетелеп келем деп, утур чылбырына умсунуп, жанаша жүрүп отуруп, чылбырдан илип ала албай, акыры суудан кечирип куткарып иди. Тирүү жетелеп келип алекетин аласыңбы? Сайып салбайсыңбы? Деп ачууланды ага Койке. Аңгыча наркы өйүздөн дагы бирөө сууну кечип бери өтүп жекеге чыкты. Күүлөнүп алган Койке өзү жөнөп калды. Мунусу да Койке жакындай электеле кайра качты. Койке аны суудан өткөрө кууду. Кошуунуна кирип кеткенден кийин гана кайра тартты. Кечмеликке келгенде мылтыктын үнү жаңырып калды. Бадалдын арасында баятан өңүп отурган Сатай мерген анын атынын өөгүн каарып, олоң басмайылын кыркаатыптыр. Берки жээке чыга баштаганда Койке аттын көчүгүнөн шыпырылып түшүп калды. Көз ачып жумгуча Адылдын 30 жоокери чаап келишти. Койке алдыдагы 5-6 оонун найзаларын кылычы менен кыйрата чаап иди. Көпчүлүк коёбу, заматта тегиректеп, арт жагындагы бирөө жыга сайды. Калганы да куру кетпей бишкектешти. Эси ооп делдей туруп калган Намазбек жоокерлери менен эми чапты. 30 жигит кайра качып колуна кирип кетишти. Койкени чечиндирип, жаратын карап көрүшсө, 43 жерине найза тийиптир. Айраныңдан берчи, деди оозу кургап калган Койке Намазбекке. Бир аякты дем албай тартып иди эле, курсагынын эки жеринен кан аралаш айран чыга түштү. Намазбек, деди көзү тунарып, караңгылап бараткан Койке муңканган үнү менен. Атама эки уулума көз сал. Атама айтып кой, ээн баштыгымды кечирсен, капа болбосун. Макул, айтам, деп Намазбек ыйлап иди. Ал көктөмдө отурган Койкени арт жагынан эки колтуктап сүйөмөлөп, башын көкүрөгү менен жөлөп, өзү чөгөлөп турган эле. Саамдан кийин Койкенин башы оң жагын көздөй шылк эте түштү. Ошол учурда Адылдын колу аламан чабуул коюп калды. Намазбек карбаластап, Койкенин сөөгүн өңөрө качты. Жоокерлери да башаламан, чак-челекей түшүп чегинди. Адыл баш болгон баатырлар аларды соңунан сая кууп, эркинче сайып жүрүп отурушту. Чычкан суусунун берки жээгинде колдун артын өмүр тосуп турган экен. Ал заңкылдап кыйкырып, алдыдагы 5-6 аттын тумшугун кылычы менен шылып чаап иди. Бирок эжа бербей жан талаша качкан көпчүлүктү токтото албады. Бул жортулда Адылдын жолу болду. Ал алды менен мырзанын айылына капелет кол салып, өзүн кармап алып, башын кестирип, канжыгасына байланып келаткан. Эми эбин таап Койкени да жайлады.
Эми Мурат Аалыны тирүү колго түшүрсө эле Ормон кандын арбагынын парзынан толугу менен кутулмак. Балбай менен Аалыбекти тындым кылууну күнгөйдөн жортулга чыккан Төрөгелди өз мойнуна алган. Сагызгандан сак Мурат Аалы Балбайдын жоону майтарууга жарамсыз экенин өз көзү менен көргөн соң, жылкысын жигиттерине кууп айдатып алып, эбак эле каркыра жайлоосун көздөй качып жөнөгөн болчу. Анын соңунан Солтоңкулда жер сууга батпаган жылкысын жортулчулардан ала качты. Боронбай да алды менен өз жылкысын талатпай, аман сактап калуунун камын көрдү. Намазбек да мурунку күнү жортулчулар каплет кол салды. Кандай болуп кетер экен деп ойлоп, атасы Борбуну жылкысы менен кошо көчүрүп ийген. Бирок жылкынын баары аралашып, кым-куут чаң тополоң түшүп, Кызыл Кыя деген ашуулуу аскар белге такалып туруп калышты. Түздүн кары кетип, белдин кары бузула элек экен. Мурат Аалынын жылкычылары менен жигиттери канча аракеттенишсе да киши бою күрткүлүү күбүргө чыйыр сала албай коюшту. Акыры көчтөгүлөрдүн баарынын эси ооп, колго түштүмбү деп ойлоп, Мурат Аалынын жүрөгү зырпылдап, оп колжуй баштаганда акылды Намазбектин жылкычысы Чырбай тапты. Ал Борбунун жылкысы берки төрөлөрдүкүнөн чыйрагыраак экенин билгендиктен Мурат Аалыга кайрылып, «Эмесе жолду мага бериңиз аскал», деди. «Өтө кой айланайын», деп заманасы куурулуп турган бей кубанып кетти. Баары жабыла айдашып, Борбунун 1000 жылкысын алдыга өткөрүп ийишти. Чырбай азоо айгырына укурук салып, 5-6 толгоп туруп кое берди. Бери жагын калың жылкы камап турган азоо айгыр укуруктан үркүп, күрткүнү көздөй секирип жөнөдү. Үйүрү да кишенеп кошо кетти. Берки жылкыларда дүүлүгү берчип алышты. Укурук соорусуна тийген сайын айгыр нарылап үркүп жүрүп отурду. Ошентип ажалы жок Мурат Аалы амалы ашынган Адылдын капшыра кармай турган кандуу чеңгелине кабылбай кетти. Бул учурда Балбай өзү илгери бала чагында козу жайып жүрчү кенен чуңкурда тандамал 500 жоокери менен бугуп отурду. Кашаттын үстүндөгү токой арасына койгон күзөтчүлөрүнүн утур бири жанына келип, «Мурат Аалы качып баратат, Солтоңкулда кетти, Боронбай менен Борбунун көчү көрүндү», деп кабар айтып турушту. Дагы аш бышымдан кийин жан жигити Кыдыраалы чуркап келип, «Баатыр, эми аттанбасак болбой калды. Сарбагычтын колу Белектин көчүн талап тоноп атат», деди. «Кичине кое тур, жоонун колу олжого байлансын», деди Балбай камырабай. Аңгыча жол жактан бир жаш келиндин чыңкылдаган ачуу үнү угулду. «Элиңди көрөйүн Сарбагыч, Чунак акем өлгөндүр. Чунак акем өлбөсө каныңды бир ичермин». Балбай күлүп ийди. Күзөтчүлөрдү көздөй басып кеткен Кыдыраалы чай кайнамынан кийин дагы келип, саамга кеп айта албай, өтүгүнүн башы менен жер сыйпалап турду да акыры, «Баке, кабар жаман. Койкени өлтүрүп кетиштиптир. Атасы байкуш сага тапшырбады беле?» деди. Мындайды күтпөгөн Балбайдын эси ооп, саамга селейип отуруп калды. Эсин жыйган соң шолоктоп ыйлап иди. Кайра тез эле мустая калып, «Ким өлтүрүптүр, билдиңби?» деди. «А дегенде Сатай мерген өнөр көрсөтүп, басма айылын 40 атыптыр. Анан 30-40 жабылып Бишкектептир. Барып күзөтчүлөргө айт, Сатайга көз салышсын». Дагы чай кайнамдан кийин жол жактан жоон үндү бирөөнүн «Ой бугу, токто!» таш жаргандай айбаттуу айкырыгы угулду. «Бу кыйкырган ким экен?» деди. Төрөгелдинин үнү го деп ойлоп, сестене түшкөн Балбай чуркап келген жан жигитине. «Сатай экен, баатыр», деди Кыдыраалы кышылдап. «Тарт атты», деди Балбай жоокерлерине. Бирөө чоң кашкасын жетелеп келип, алдына тарта койду. Балбай долонодон жасалган найзасын алып, атына ыргып минип, «Балбай! Балбай! Балбай!» деп жер жара кыйкырып, аңдан чаап чыкты. Баатыр мерген да андан тайсалдабай, «Сатай! Сатай! Сатай!» деп салт боюнча жекеге чакырып, качырып калды. Чаап келатып бир атып ийди. Ок төбөсүнөн алыс кеткен Балбайды кара түтүн каптады. Амалкөй Балбай оор жарадар болгонсуп, чоң кашкасынын жалын мыкчый ээрден ооп салаңдап жатып калды.
Кудай жалгап дагы жолум болду-го деп кубанган Сатай атагы таш жарган Канкор Баатырды тоглото сайып, чоң кашкасын коштой чаап кетмек болду. Балбай анын узун найзасын чолок найзасы менен кагып ийип, болгон кубаты менен өпкөгө согуп калды эле, алып кебетелүү Сатай атынан эбелектей учуп, найзанын учу менен кошо кетти. Айры менен чөп сайгансып, тик көтөрүп алып, ыкшап койсо найзанын учу далысынан чыга түштү. Кайра жерге тепши сайып, жан жигитине кайрылып, "Кес башын", деди. Кыдыралы айбалтасы менен башты кыячаап, канжыгасына байлаган соң, экөө жоонун колун кайра сүргөн жоокерлердин соңунан чаап жөнөштү. Качып бараткандар Бешимченде чогуусу менен Ысык көлдүн туюк булуңуна кептелип, колго түшүп, калтырап титиреп үн сөзсүз туруп калышты. Балбай жоон өкүм үнү менен заңк этип, шордуу туткундарга жарлык айтты. "Саягың бери бөлүн, сарбагышың нары бөлүн." Саякты эчтеме кылбай, сарбагышты кыратко деп ойлогон 200 туткундун теңинен көбүрөгү бери бастырып чыкты. Калганы мурдагы ордунан козголбой туруп калды. "Силер кете бергиле", деди Балбай тетирисинче сарбагыштарга. Анан саяктарды сурдана карап, "Атаңдын оозун чайын саяк. Сарбагыш бугу тең туугандыгын талашып, чабышып атат. Сага эмне жок? Сарбагыштын ормонганын өлтүрдүм. Сага эмне кылдым, я?" деп каардана качырып барып, алдыдагы үчөөнүн башын кылычы менен кыя чаап таштады. Калганы көлгө кире качты. "Ой Баатыр, тетик адыл экен. Амалкөй Мытайым саяктардын арасына кирип алган турбайбы?" деди Кыдыралы Балбайга. "Кайсы? Эң алдында ак сурду сүдүрүп баратат. Аттигиниң ай, кутулуп кетти. Кайдан кутулат Баатыр? Ак сур мыктаса көлдүн ортосуна барат да", деди жан жигити. Чын эле жайнаган атчандар көлдүн ортосуна жетпей чөгүп кетишти. Жалгыз гана ак сур башын койкойткон бойдон сүзө берди. Наркы жээкке чыгып кеткенин да баары даана көрүштү. "Атаңдын оозун урайын чирикбай. Көзүмө бир көрүнөрсүң. Казыңды жара сайбасам Баатыр атым өссүн", деди Балбай сол тоңкулга ачуу бүркүп. "Ушундай атты ормонго тартуулап, иттик кылганын карачы. Мунун мингидей бугуда бала жок бекен. Койкеге бербейби?" Бу чабышта жолу ачылбай, кара саат басып шорук аткан эле Төрөгелди Баатыр болду. Ормон жаамы кыргыз, казакка, капыр менен мусулманга таанымал кан болсо, анан аны бугулар өлтүрсө, кантип кунун куубай коймок элем, деп чоң сүйлөп, бороондогу толкундай гүр шар этип, күүлөнүп келип алып, өзү эч ишке жарабады. Болгону тынч жаткан момун элге бөлүк салып, үзөңгүсүнө чейин кан болуп, жүздөгөн букараларды кырды. Ормон өчөшүп, басташкан баатырлар менен бийлердин бирине да колу жеткен жок. Балбай менен Алыбекти кошоктоп алып жайлайм деп, менсинип чаап баратканда, өмүр атайлап жол оңтоюна буктуруп койгон мергенчи Балбактын уулу Өзүбек анын өзүн атпай, атын атып салды. Аты кыз кула кырданып барып жыгылганда, Баатыр анын башынан алысыргып жамбашы сынып кетти. Ошо замат өмүр жоокерлери менен токойдон чаап чыгып, "Шапак, шапак, шапак" деп уран чакырып келип, Төрөгелдинин алдастай түшкөн жан жигити Аюке Майтыкты өлтүрө сайып таштады. Калган жоокерлери ат соорусун салып качышты. Өмүр буту сынган туткунду Шапактын жылкычыларына багып тургула деп берди. Баатырдын буту бүтүп, айыгып бараткан кезде эл жайлоого көчтү. Балбай Шапактын көчүн утурлай бастырып чыгып, ак сакалына салам айтып, "Үйүмө кайрылып түштөнө кеткиле" деп өтүндү. Тай союп, эти бышкыча күн батып кетти. Эт жешкен соң меймандары аттанабыз дешти. "Эми аттансаңар аттангыла. Бу буту сынган баатырыңар мында түнөсүн. Эртең менен жаракта алгыла" деп койду. Меймандарын узатып ийип, кайра кирди да Төрөгелдинин бет маңдайына чөгөлөй калып, "Баатыр, бутуң антип калды экен. Кандай таңды экен, көрөйүнчү" деди. Таңуусун чечип көрүп, анан бүтүп калган жамбашты буттун башынан толгоп кайра сындырды. Кайра таңып бербеди. Туткун өзү эптеп таңымыш болду.
Jaylooga jaman ögüzgө mingizip jetkirdi. Özünçö üy tiktirip berip, astına talpak saldırıp, eğin jerge жалгыз baktırdı. Aalıbek eköwü Batırdın jürögün öldürüp, tirүүлöy ölük kılının amalын oylay baştaştı. Tышka çıkarıp, başına giyiz kalpak kiygizip, butağı kılıp koyup, Aalıbek kara geltesi menen oşo kalpaktı 3 jolu ırgıta attı. Ertesinde azoo kök bukaga mingizip, butu kolun arkan menen bukaga çırmay taŋıp, çer tokoydu aralatıp, mönkütüp aydap iştele Batırdın beti başынан tamtık kalbay tıtıldı. Keyinçerek şorduğunu oşo bukaga dagы mingizip, Aalıbek жазыксыз aybandı kurdürbet menen mаңдайga attele, canı çıkkan gök buka bir bakırıp alıp tüyülüp, mönküp ketkende Töregeldi talp edip kulap düşüp, kayra bütüp baratkan jambaşı 3. jolu sındı. Sarbagıştar 3 yılga deyre Batırdın gabarını ala alışkan jok. Akırı Şamendin uulu Bayterek Soltonun hakimi Jangaraçka tartuu menen barıp, Töregeldinin ölü tirüsün bile albadık. Siz kalыс tuğan emessiz be? Oşonun gabarın bilip beriңiz, dep ötündü. Mına kızık, özüңөр bilbeseňer men kanty bilet elim, dep Jangaraç çoçup ketdi. Bayke, Batırga obal boldugo, men barayınçı, dedi 25'ke tolup, küç gayratı aşıp taşıp durgan enisi Şoruk bi. Sen bargan menen Balbay seni göçügüne jukkan bokçada görbeyt, dedi Jangaraç kabagyn çetip. Anan sağımga oylana kalıp, meylin barsaң barıp, Soltonkулга je Sartakege jolukçu, oşolar eптеп жооп alıp berer, dep tim boldu. Balbayga barıp жооп suroodon Soltonkулda jaltaylady. Şoruktu 3 gün konoktop, 4-nчү günü erteň menen araң bel baylap, ekөө attanıp çıkıştı. Balbaydın жүzün görgön soň Şoruk gelgenine ökündü. Anın tünörünkü kara жүzünde adamdık süýküm tügül degele ırayımdın jyşany jok ele. Bul nakta taşboordun, mıkaçının misireygen жүzü bolçu. Mınçalık ırayı suuk kişini Şoruk eç kaçan, eç yerden körgön emes. Kuday jalgap Balbay bu jaş jigitke eç köңүl bölbödü. Soltonkul menen gana aljay suraşıp, kovuraşıp oturdu. Yüzüne bolor bolbos жылуулук, мээrim киргизди. Тышта жигиттери бул экөөнү арнап тайдын этин бышырып жатышты. Bir маалда Balbay жигиттин сүрдөп кысылып отурганын сезип bir тиктеп алды да, Soltonkul, могу чоочун бала экен, муну кайдан ээрчитип келдиң? Dedi. Баке, бул Жангaraçтын эниси. Солто Şoruk bi экен. Sarbagыç tuğanın Çolok Batırdın ölü tirüsün bilip, berse alıp gel dep uşunu jiberipdir. Oy Soltonkul, karıgança juu kurlangan kandayn emesiň? Berilbeyt, eçak ölgön Töregeldi, dep Balbay açуулana gürsetdi. Şoruktun korkkonundan gözü tunarıp, üydün içi kapkarаңgı bolup kaldı. Göçügü menen ketençiktep jılıp oturup, adegende geregeni tapdı. Anan geregeni karmalap jılıp barıp eşikti taap çıkıp ketdi. Köptön keyin esin jiyip, kayırılıp gelse, tышka çıkkan Soltonkul izdep jürüpdür. Hogo koy, men seni kişi boldu dep uktum ele. Kişi bol elek turbaysyňby? Batırdın aldı uşunday katı bolat, arkası jumşarat. Mınça emne korktuň? Elçige ölüm jok, korkor jönüň jok, dep kolundan jetelep üýgө kirgizdi. Şoruktu kütüp oturuşup, taydın eti bulamık bolup ezilip kalıptır. Şoruk et da jey albay koydu. Balbay 2 haftaga deyre жооп бербеди. Hay Gıdıralı, moğu kişilerden gardını açırbagla, dep koyup özü 40-50 kişi menen aң uulap, it agıtıp, kuş salıp ketip kalıp jürdü. 15-nчи günü erteň menen Şoruk gözünü açsa, janında Soltonkul jok. Murda özü kündü ele andan ertirek turup ketçü. Şaşıp buşup kiyinip tышka çıksa, Soltonkul Balbay menen döňdö oturupdur. Janına bara albay nары beri basıp durdu. Ey Gıdıralı, teetigi Çoloktun üýüne kiýiz salıp ot jakkılaçı, dedi bir okumda Balbay. Bir jigit kiýiz, bir jigit otun, bir jigit ot alıp çurkaştı. Ayıl çetinde okçunurak bir jaman kara üy turganın Şoruk ebagile baykagan. Töregeldi oşonda eken. Keşke juuk üçөө barıp, tutku menen salamdaşıp, kol alışkan soň janına oturup kalıştı. Töregeldi ilmiyi varıktap, beti menen maňdaýyn bırıştırış basıp kiçireyip,
Balbaydın teňinde ele bolup kalypdyr. Üçöөнөн teň gözüni ala gaçyp ele jer garaýt. Bir jigit törtöөнüň goluna suw goýup dastorkan jaýdy. Balbay taýdyn etin büt bışyrtypdyr. Eki jigit eki ulakty çarany koldoşup köterip girişip dastorkanga goýuşdy. Tutkunnyň gözü balbıldap etke suw ötdi. "Me, jep goý çolok" dep Balbay anın aldyna uçany jyldyrıp goýdy ele töre geldi söýgüne çeýin müljüp taşlady. Etdi kıdıralı baş bolgon 5 jigit turady. Aldy 10 çakty, arkasy 5-6 bolup çaranyň kap ortasyndan et kıldy. "Al çolok jep goý" dep Balbay tutkunun aldyna çarany da jyldyrdy. Töre geldi etdi taptakır jep, çygynan öýde içip çarany gaýra jyldyrdy. Bata kılıp kol juvuşkandan keyin "Kıdıralı, mowu jigitke tetigi Batyr menen goşa töşek salyp bergile" dep goýup Balbay çygyp ketdi. Soltonkul menen jigitleri soňundan jönüşdi. Saamdan keyin bir kelin jügünüp girip, ekööne töşek salyp berdi. Al çygyp ketken soň töre geldi şoğurukka gaýrylyp, "Kişi tыңşap turbasyn inim, baryp eki jakty garap gelçi" dep şuwurady. Şoğuruk çygyp üýdü aýlana basyp gaýra girdi. "Jan jok baýke. Bu kapır gordukdy görsetdi. Butumdy 3 sındyrdy. Azo bukaga mingizdi. Bergen tamagy küçükkä berçü kara jarma. Astyma salgany bosogoda gül tüýgen giýiz. Oşodagy jumşak dep ayıldan gelin kesek çakırtıp gelip kumdan şirep bastırıp durat. Tamakty geregede ilinip turgan it ayaktan içem. Anysy da gep emes. Mal soýboý, namaz kaza bolboýt. Je be soýot, je tay soýot. Soýbody degen günü irik soýulat. Hak kızı talak, oşondan bir sorpa urtatıp koysaç. Bu özü adamdan tuğulgan neme emes. Näsili şaýtanby, je jelmoguzby bilbeýim. Ünü adamdyk emes. Meni mından kutkaryp keter bekensiň gagalayyn. Kuday buyursa kutkaram baýke. Saga eki dünöde teň razymyn sadaga bolaýyn. Soltadan kişi gelet dep oýlagan jok elem. Bizden el jurtdan gabaryň barby? Ajy, suwan, şamender amanby? Bar el aman. Ha aman bolbosa kara jerge girişsin. 3 ýyldan beri ölü tirimdi bilip koýuşkan jok. Bary kırılıp kalsın dep emi boloktap şoloktap ыйлай başlady. Şoruk koşoýlady. Tutkunnun jedep boğru atkanda töşökkö bir tuğandarça kucaktaşıp uktap kalyşdy. Erteň menen Balbay konoktoruna çayın, kımızın beri bütkönden keyin Şoruk beyge 9 türkün salyk saldy. 9 şumkar, 9 külük, 9 jorgo, 9 tö, 9 jambı, 9 mıltyk, 9 kılıç, 9 kilem, 9 aň teri. Uşunun baryn 9 günde taap gelesin. Bir ele gün geçikseň çolok tiriw eken dep oýlaba. Anda öltürdüm dep koýup dagy uğa getdi. Baleketiň alayım balam. Başymyrak barıp sarbagışyňa aýt. Belgilegen gününden geçikpe. Bolbosa çyn ele öltürüp goýot dedi Soltonkul. Sarbagıştar 9 tartuunu batele taap, tööge jükdep, bayağı döwletge jeteletip içdi. Balbay ayıldaşların döbögö jiýip alıp, adegende gelgen oljonu bölüşdürdi. Anan töregeldige bir sıra жаңы kiyim giygizip, jarak jabdygyn tügöl gaýtaryp berip, eýer tokumун жаңылap, maytoru degen külük atty tartuulady. Akırında tutkunga gaýrylyp, "Hey çolok, menden jamandyk gördüňbü, jakşylyk gördüňbü? Tartınmay moğul elge aýtyp ber. Kandyky gaýsa gaýtat, karnyky gaýtpaýt. Men getirem dep ozman çykkandan keyin başımdy aýra çapsaň da ketirem" dedi. "Oy sen adam bolbay kara jerge gir. Butumdy 3 sındyrdyň. Bul el aýtpasam dile barym bilet. Mal soýulbagan gün bolboýt. Bir sorpa urtatyp goýbadyň kıstalak. Senden göre gatynyň jakşy eken, tymyzyn tamak berip jürdi" dedi töre geldi. Balbay barkıldap güldü. "Oy, seni men Batyr dep karmap jürbedim bele. Batyr bolbay kara jerge gir. Katyndan tamagy urdatyp jegeçe Hudaý seni alyp goýsaç. Sen emes kanyňyň goluna düşkende tamak tügel suw sıradym beken. Bu sırıňdy aýtsaň seni ewag ele goýa berbeyt belem. Batyr dep karmap jürbedim be. Kana emese çolok, attan. Keçine uzatyp goýaýyn." Karabatkakka çeýin uzatyp barıp Balbay, "Bolupdyr emi çolok, üýde kalgan joldoşluk jok.
Uşa yerden kaytışalı. Jüreğiňe kek ketse koluňdy jyynap gel. Eger jyynap gel albasaň, eliňde kazak küň bardyr. Kazak küňdün çalbary başyňa çalynyp kalsyn. Gelseň uşul kara batkaktan tosup turup jüregiňiň toltosun jarasay albasam, menin elimde kalmak küň bardyr. Kalmak küňdün çalbary başyma çalynyp kalsyn. Bolbosa jurttun tınçlygy ele jakşy. Sen tınç jatsaň, men da tınçmyn. Şameniňe ajy suban adylyňa aýta bar. Gele koluňdy, dep kolun bekem kısıp koyup kayra tartdy. Şoğruk töregeldi dölet üçe ünsüz tunjuray bastırıp jürüp oturuştu. O bir dalay jerge barışkandan keyin bul kapır menen kim jolaşıp kim bastaşat karaçı kolumdu dep töregeldi oň kolun şoğrukka görsetdi. Manjalary biri-birine jabışyp ele kan söölü jok senek bolup kaldyr. Borkok inisi ekölöp toğdo Jantaýdyn jylkysyn bagyp jürüşdi. Emi bayağı tolukşugan kızıl yüzlü, jadırap jaynagan şair jigit jok. Öňü ger sary tartyp, ilmiyi barıktap, jüdep algan. Öz boyuna garabayt, kabagынан kar jap turat. Jylkyçylardyn tamaşasyn jaktyrbayt. Aşıktыктın toruna aňdosuz çalynyp algan gününden beri 9 yıl ötüp getse da kusalyktan kutula albay koydu. Aykandy Jantaý Tokolduka alganyn da, bir yıldan keyin ekowy kızdy boluşkanynda ukkan. Birok bari bir oyloboy koya albady. Dagy ele körgüsü geldi. Jakaga bargan sayın şıdırı getpey, ar gaýsy ışıltonun başına aytyp, Aykandyn ak örgösün aylançyklay berdi. Munu gelin gesek, katın galaştar baykabay baamdabay koyuşpady. Gübür şıvır gep çykdy. Biröler Borkokka boğur tartıştı. Ekinçileri tetirsinçe anı jektep, mazaktap gülüştü. Üçünçüleri jön ele uşakka kızıgıp kulak türüştü. Aykandyn tağalayına tuştuk çırayın da, jandan özgöçö jaralgan 12 müçösün da, elge daňaza bolup baratkan estүүлügün da görä albay tutalangan günölöştörü bul gübür şıvırdı oga beter güçötüp, apırtıp tutandırıp içti. Bir günü kılamık kar jağdy. Aykandyn üýünden çykkan iz toğunu gözдөй ketkenin erteň menen eldin bary gördü. Jantaýdyn tymyzyn tapşyrmasy boýunça jan jigiti izdi çenep toğga barıp Borkoktukuna baykatpay salıştırıp geldi da, "Oşonun izi eken kanım," dedi. "Bayakeni çakırıp koy," dedi Jantaý. Saamdan keyin orta boylu, etkel, jılma kabak, kara toru sulu jigit salam aytıp kirip gelip, ulagaga köçüp bastı. Jantaý alik alıp, oň kolun jaňsap, janынан orun görsetdi. Bayake turup barıp, anın oň kaptalyna mandaş dokundu. "Balam, men bir iş tapşyrsam atkara alasyňmy?" dedi Jantaý anysyna aýgarap. "Kolumdan gelse atkaraýyn kanım, aytyp görseňiz." "Janagy döbetdi jaýlap taştaçy." Bayake kimdi debedi. "Kup bolat kanım," dep koyup çygyp ketdi. Ahyrı uşunday bolorun al murda ele bilgen. Borkok jakaga alajazda geldi. Adatynça Aykandan bir ayak suusun surap içken soň ketmek boldu. Bayake, "Men da siz menen barıp jylkyny körüp geleýin," dep koşa attandı. Jol boyu ar türkün kızık angemelerden aytıp berdi. 5-6 jolu küldürdü. "Boke," dedi kızıl jarıga çukuldap kalışkanda ün özgöre düşüp, "Sizdi jylkyçylar kılıç çapkanga da, nayza sayganga da kıyın deşet. Biraz üýretip koyboýsuzbu? Köpünçe oşon üçün joldoş bolup çykdym ele. Emese kılıçыңdy maga berip özüň kaçça." Bayake kılıçının kınынан surup beri koyup, kamçılanyp çuu koydu. Borkok köp uzabay kuup jetip, kemen tayının oň iýinin şyly çapdy. "Anyk usta turbaýsızby awake? Etime tigizbey jeňimde şyly çapdyňyz. Hemi men uşunday çaap alar bekemin, siz kaçıp görüňizçi." Borkok çuu dedi. Bayake artынан jetip barıp, kılıç menen şilige tartıp iydi. Borkok oň kovaş atıp barıp jygyldy. Bayake anın atın jaydaktap, çılbırın çeçip, jügönün şıpırıp alıp koya berdi. At jabdyklarında özünde jar uratıp kömüp taştap kayra tartty. Jarıgı öçpöy turgan konok üýüne baş baksa, Jantaý uktabay, tereň oýga çömülüp, elge şermende bolgon, birok özü dagy ele jakşy görgön körörköz tokolun emne kılaryn bilbey buşaýmandanyp oturupdyr. Bayake eki olun boğuruna alıp salam aytıp, "Bayağı işiňizdi atkardym kanım," dedi.
Döbөтүн жайлапсың, эми канчыгын деле жайлап ташта, dedi Жантай. Кызыңыз бар эмеспи? Аны кандай кылам? Шабданды чакырчы. Терең уйкудан ойгонгон окшойт, кызарган көзүн ушалап, Шабдан кирип келди. Балам, dedi атасы аны тике карап. Могу Баякеге бир иш тапшырып атам. Сен жанагы секелек карындашыңды алаксытып, кол байлоо кылып берчи. Шабдан менен Баяке тышка чыгып, саамга күбүрөшүп шыбырашып калышты. Анан Айкандын ак өргөсүн көздөй ээрчише басышты. Үйдө шам күйүп турган экен. Баяке эшиктин жылчыгынан шыкаласа, кызы да, энеси да мемире уктап жатышыптыр. Уйкудагы Айкан эми ага баштагыдан да алдаганча сулуу көрүндү. Жарыктык киши муну кантип өлүмгө кыйып атат? Мага берип койсо эле дурусураак болмок экен. Ормон деле кези келгенде бу кишиге бербеди беле, деп ойлоду. Бирок ойлонууга убаксы жок эле. Жантайкан төшөгүнө жатпай какчайып, акыйып күтүп отурган. Шарт кирип барып, Айканды алкымдан алып, муунта баштады эле, кызы ойгонуп кетип бакырып ийди. Ошо замат Шабдан жүгүрүп жетип, аны колунан жетелеп тышка чыгарып кетти. Токолунун жетилигин өткөргөн соң, Айкандан айрылганына ичи күйгөнү да басылып, доо кеткен ар намысы, бедели да мурдагы калыбына келип, Жантай жыргап эле калды. Эртеси күнү куптан окугандан кийин Шабдан менен Баякени дагы чакыртып алып, уулуна кайрылып, балам, ушу жигиттин колуңа кол, бутуңа бут болчу азамат экен. Мени ата десең, мунун шагын сындырбай жүрчү, деди. Ормон кандын көз өткөндөн кийин Жантайдын мартабасы өзүнөн өзү көтөрүлө баштады. Алдына келген жандын баары ага ханым деп кайрылчу болду. Чын эле кандык бийлик, сөөлөт, сыймык эми Эсенкулдун тукумунан Атакенин тукумуна ооп баратты. Ниязбектин балдары эми Жантайды баштагыдай жигит жиберип чакыртып алышпай, тескерисинче өздөрү келип ага салам айтып калышты. Айкандын ашына аксакалдарга кошулуп, Шамендин уулу Байтерек менен Субандын уулу Адыл келди. Бул экөө жарым жан Төрөгелди менен жүз көрүшкөн соң, өздөрүнчө кеңешип, бугуларга каршы жаңы 3-чү жортулду баштамак болуп калышкан эле. Жантай менен жекеме-жеке көзмө көз отуруп, Төрөгелди Баатырдын ал акыбалын толук айтып берип, анын өчүн алыш максатында Атаке айылынан Жайчыбек менен Капсалаңды баш кылып 200 жоокер сурашты. Жантайкан булардын оюн жактырбады. Менин тилимди алсаңар, эми чатак чабышты койгула, деди кыска гана бүтүм чыгаргансып сүйлөп. Инилери таарынып, токтоосуз аттанып кетишти. Нары төмөн жүрүп отуруп, Солтондун акими Жаңгарачка барып, андан да кол сурашты. Мындай ишти мен билчү эмес элем, обозгерим Солтоной кыйык билчү эле. Солтоной кыйыкты чакырып келчи, деди Жаңгарач жигитине. Солтоной кыйыгы Байтерек менен Адылга катыра жооп айтты. Сарбагыш бугу жакын, бир атанын балдары. Биз бир ата алысыраак калыс тууганбыз. Бирине кол берсек, экинчиси таарынат. Экөөнө тең кол бере албайбыз. Бу сапардан жолу болбогон жигиттер шылкыйып кайтып келишти. Акылды 80ге чыккан Шамен карыя тапты. Алматыдагы улуу жүз казактарынын султаны Тезек төрөгө 9 кызыл, 9 кара, 9 чаар, 9 кула, 9 жээрде ат тартуулап барып, ошондон кол сурамак болушту. Байтерек баш болгон 5 киши 45 атты айдап жөнөп кетишкенден кийин бул кабар бугуларга угулду. Бугулардын аксакал билермандары Боронбайдын ордо үйүнө тымызын кеңешке чогулушту. Бул кезде эл арасына Сарбагышка кошулуп казак жортулуга келет экен, бооз катындардын ичин жарып, кысыр келин кыздарды олжолоп алат экен деген дүрбөлөң имиш тарап бараткан эле. Тезек төрөгө бизде элчи жибербесек болбой калды аксакалдар. Кана, ким ылайык, ким барсын, деди Боронбай. Буга Тилекматтан бөлөк киши жарабайт, Тилекмат барсын, деди Сартаке. Жакшы болот. Кана, Тике, кантип барасың? Канча киши керек? Эмне алып барасың? Деди Боронбай. Эчтеме алып барбайм. Болгон кеп сөздү силерге төкпөй чачпай айтып келе турган бир гана куйма кулак жигит керек. Андай болсо,
Мен at koşçum Zarılbek barsın. Бирок бүгүндөн калбай жөнөгөлө. Сарыбагыштар кетелекте жетип, беттешип калгыла. Алар кетип калгандан кийинки сөздүн даамы болбойт. Ого куйбоке. Сарбагыштар кызыл, кара чаар, кула жээрде кылып түрдүүлөп тогуздап күлүк, жорго айдап барышса, мунуңуз кокоюп эле өзүн бастырып барам дейт. Ушу кантип болсун? Деди Солтонкул. Ай Солтонкул, Тилекмат болтурбай жүрдү беле? Мунун да билгени бар. Мындан ишеничтүү кимди табасың сен? Кокон менен Кытайдын төрөлөрүнө барганын унутуп койдуңбу? Деди Сартаке. Мындан 10-15 жыл мурда болуп өткөн төмөнкү окуялар отургандардын баарынын эсине түштү. Бейпил күз күнү Кокон ханынын 300дөй аскери Көлдүн Тескей кылаасындагы тамганын чатына келип түшүп, аскер башчысы бугунун акимдерине опузагат жазып, элчи жиберди. Элчи башчыңар кайда турат деп элден сурамчылап жүрүп отуруп, чычкан башындагы Боронбайдын айлын таап барып, катты анын өз колуна тапшырды. Молдосуна окутуп көрсө, анда төмөнкү сөздөр жазылыптыр. Бул элди ким тейлеп, ким бийлейт? Каныңар же бейиңер барбы? Бар болсо да, жок болсо да тезирээк Кокон ханынын карамагына өткүлө. Чүй, Кемин, нарындагы кыргыздар толугу менен моюн сунушту. Силер да өз ыктыярыңар менен багынгыла. Болбосо күч менен чаап басып алабыз. Каныңар же бейиңер өзү тез арада келип, ачык жообун айтсын. Боронбай элчини мыктап мыймандап, башынан аягына дейре кыргыз кийимин кийгизип, өзү барууга батына албай, өз эркибиз менен моюн сунабыз деген жоопту айтып, бар деп шылуун жигиттердин бирөөнү кошуп жиберди. Бирок ал жигити ошо кеткен бойдон кайтып келбеди. Анын кабарын билиш үчүн дагы 2 жигитин жиберди эле, алар да дарексиз жоголушту. Боронбай билермандарды түгөл чакыртып алып, "Кана аксакалдар, эми элчиликке кимди жиберели? Колунан келчү киши барбы?" деп кеңеш курду. Ал өз ичинде ошолордун бири барып, Кокон аскер башчысы менен тил табышып, кыйын ишти бүтүрүп берер бекен деп үмүттөнгөн. Бирок билермандар өз баштарын ала качып, баланча жарайт, дүкүнчөнүн колунан келет деп башкаларды мактап, сунуш кылып туруп алышты. 3 күн бою тымызын сүйлөшүүлөр жүрүп, натыйжада Санжыр калуу манап тукумдарынан элчиликке бел байлар уул чыкпады. Сартаке ун чыкпады. Ушу кишинин баргысы келип турбасын деп ойлогон Боронбай, "Сиз эмне үндөбөйсүз, Сартаке? Ушерде отургандардан колунан келер киши жокпу?" деди кыйыр каңкуулап. "Мураталы би көңүлдөнсө колунан келет", деди Сартаке. "Ошондойбу? Сен кандай дейсиң, муке? Бел байлап берсең кантет?" "Жок, боке. Бир аптадан бери табым жок", деп Мураталы ылдый карады. Эч жылчыксыз туюкка кептелгенсип тунжурап отуруп калышканда Сартаке акыл тапты. "Мындай ишке Жылкайдардын уулу Тилекматтан башка жигит жарабайт. Ошону чакыргыла, сүйлөшөлү." Муну укканда аргасы куруп, өргөөнүн төрүндө шылкыйып отургандардын баары жанданып сүйүнүп кетишти. "Рас айтат. Жоо колунан кимдир бирөөгө өлүм буйруса, ошо кулдун тукму шейит кеткен оң", деп бир тобу купуя ойлоп алышып, Тилекматты жерге сууга тийгизбей мактап, акылман сынчынын пикирин бир ооздон кубатташты. Бир тобу анын кербендин төөсүн жетелеп, өзбектин арасында көп болгонун, алардын дилин жакшы түшүнөрүн ойлошту. Дегенде атасына сүйлөшүп көрөлүчү, деди иштин оңунан чыгаарына дагы эле ишене албай отурган Боронбай. Жылкайдар босогону аттап, 2 колун бооруна алып, салам айтаар замат Боронбай жардыгын угузгансып, кыска чорт кесип айтты. "Уулуң тамганын чатына элчиликке барып келсин." "Жаш эмеспи катуу күн? Кантип барат?" деп Жылкайдар катуу чочуп кетти. "Бешикке бөлөмөк белең. Могу аксакалдардын баары эп көрүп атышат. Эл жер көрүп, алыс жакынды билип, тири карак чыкты. Барып келсин", деп Боронбай аны катаал көзү менен тиши карады. Жылкычы көзүн ала качып карбаластап айтты.
Maqul boke, maqul. Barıp süйлöşüp köreyinçü. Çıkıp ketip Asmay atımdan keyin kayra girdi. Boke, ayıp etpeseňiz, oğlumdun orduna özüm barıp bereyin. Joq aksakal, sizden oğlunuzdan keler iş emes, dedi Sartake ozunup. Bol jene, kayra tezirek gelip joğun ayt, dedi Boronbay açuulanıp. Boluptur taksir, dep karıgan жылkıçı eki oğlun boğruna alıp jügünüp çıkıp ketdi. Jayitdagı Muratalı beydin жылkısına jetkiçe en erkin oňuldap ыйлап jürüp oturdu. Çukuldaganda salalagan göz yaşın kir göynögünün etegimine sürtüp kurgatdı. Birok eki gözü kızarıp köp ыйлagany bilinip durdu. Uulu kayky belde atçan turupdur. Atasın görüp tez ele uturulay düşüp geldi. Balam, dedi Mostoygon Жылkıydar jasalma külümsürüp, jaydары süylöөгө hareketlenip. Tiyaktagı atalaryň menen awalaryň seni kokon elçilike barıp kelsin dep atjat. Kanday жооп aytabыз? Aga ыйлап kapalanmay ele koýuňuz ata. Jurt bar dese baram. Bargan kişi kayrılıp gelbey atpayby? Men oşondan korkup duram. Takır korkpoňuz ata. Men alarga okşop barbaym. Barsam başkaça baram, dep Tilekmat başın at jalına salaňdatyp çay kaynamga oýlanyp kaldy. Siz aksakaldarga mintip aytyňyz. Men baram, birok jupunu barbaym. Nakta kan kebetelenip baram. Kanга ılayık kiyimgeçe jasalgaly tokulgan, alkıngan akbozat, jarak jabdykçan 40 jigit. Sizdin ısmyňyz menen öz ısmym toluk жазылган mör, katty şıdır жазган molda kamdaşsın. Uşunun barın toluk kamdap berişpese başımdı kesip alsa da barbaymın. Jaltaylabay ele uşintip aytty deňiz. Bolupdur balam, barsaň bar. Erkek kozunu Kuday kurmandyka, erkek balany arnamyska jaratgan. Tebete içendin namysyn getirbegile, deçöle bir nazar çoňataň. Oşo kişinin arbagy koldosun, dep koyup atası kayra tartdy. Kokondun asker başçısı jol güzötüp 3 karool koygon eken. Birinci tosmogo çukuldaganda Tilekmat "Bugunun kanı geletat" dep ayttyryp jigit jiberdi. Күзөтчүлөр asker başçısına kavar jetkirişdi. Tez ele gayra kan ekeni çyn bolsa ötkörgülö degen buyruk geldi. Tilekmat ag örgögö çukuldaganda atынан düşüp, sarttın ulamışынан ukkan elçilerdi tuğrap, özün eki jagынан eki jigitine koltuktatıp, alkıngan ak boz atında eki jigitke suuluğunan jeteletip, jerge jayılıp jatkan ar türkün koz gilemdedi tepsep barıp, eşik aldında tigile qarap, kütüp turgan asker başçıga salam aytdy. Kol alışkan uçurda jaltaylap tömön qaragan jok. Tetirisinçe özün öydörök sezip, tekeberilengesip murutunan jılmayıp koydu. Siz kim bolasız? Dedi kıska kara murutcan uzun boylu asker başçı anı başынан ayağına deyre kızıga qarap. Men Жылkıydar uulu Tilekmat degen göl aylanasındağı buğu elinin kanımın. Boronbay degen kim? Boronbay Bektin tukumu. Belek attı bir uruğunun akimi. Katıňyzda kandın özü gelsin degen turbaysızby? Oşentkem. Hüýge giriňiz. Mıltıkçan güzötçü eşik açtı. Tilekmat asker başçıdan alda girip, jaşı kiçüsüne karabay kandın söýletin görsetip, törgö çıkıp mandaş dokundu. Asker başçı anın oň jagına oturup kep başladı. Biz Kırgızdın kan, bek, manaptarının barın kokon kanının karabağına ötkördük. Alar azır tieşelүү alım tölöp duruşat. Siz da kokon kanına bağınıp karap eresizbi je jokpu? Egerde karabayım deseňiz, kuraldy güç menen basyp alabız. Je makul, je jok dep açyk жооп aytyňyz. Kup bolat taksir. Oň sol içkilik arkalyk debey, Kırgız tügöl karagan soň bizdele moyun sunaly. Kan tögüşüden bizge da, silerge da payda jok, dep Tilekmat salmak menen başyny eýip tazim kılgansıp koydu. Hemi siz da maga açyk aytyňyz. Biz kokongo kanday alım berebiz? Anı kim jıynap alıp turat? Jyl sayın tütüngö bir kokondon silerçe aytkanda 20 tıyından. Ar 100 koydan 5 koy, 100 жылкыдан 3 жылкы.
100 uydan 3 uy çoğultup, özüңөр Bişkектegi bekке jetkirip berip turasыңar. Түшүнүктүүбү? Түшүндүm. Халыңар анча оор эмес экен. Мен макулмун, деп Тилекмат босогонун түбүндө буйрук күтүп турган жигитине тыштагы молдосун чакыртып алып, тил кат жаздырып, өзү мөөрүн басып берди. Быйылкысына 500 жылкы, 1000 кой, 300 уй берүүгө милдеттенди. Анын эстүүлүгүнө Сарамжалына ыраазы болгон аскер башчы колуна «Ушо киши Жылкайдар уулу Тилекмат Ысык көлдөгү бугу элинин каны катарында эсептелет» деп араб, Кытай ариптери менен эки тилде жазылып, Кокон каны Кудаярдын мөөрү басылган көөлүк кат берип, атайлап ала келген чен тонун кийгизип узатты. Өзү Бишкектеги бегине кетти. Бул тонду көргөн Мураталы бей элчиликке өзү барбай, жылкычысын жибергенине ичи күйүп туталанып, «Бул өзү кулга жарашпаган кийим турбайбы?» деп тартып алып койду. Көөлүк катты Тилекмат ата-энеси зайыбы Кенжекеден бөлөк жанга көрсөтпөй, жылкыга кийип жүргөн кийиз кеменегинин оң колтугуна тиктирип алды. Эртеси күнү жалган түштө жылкыдан келатып, бир айча мурдара каза болгон энесине 4 кишиге коргон салдырып аткан Мураталыны көрдү да, жолдон бура тартып бастырып барды. «Ассаламу алейкум, уста акелер, ишилгер болсун». «Айтканың келсин балам», деди төртөөнүн аксакалы. Тилекмат ошо бойдон бастырып кете бербей, кабагынан каар жаап турган Мураталыга кайрылды. «Чоң энемдин ашы эмки жылы болобу аба?» «Ооба, эмки жылы. Боордун башын кызыл жоолук менен таңып, колдоруна таяк берип өкүртүп коям. Байгеге Аалыбай уулунун жылкысын бүт саям. Кемип баратса сени кошуп саям», деди Мураталы. Тилекматтын куба жүлүн өңү бозоро түшүп, сөз кайрый албай, жылтылдаган капкара сакалын сылап тим болду. Мураталынын буга да табасы канбады. Кечинде Жанай менен жекеме-жеке тымызын сүйлөштү. Тилекмат эл дуулдап кеп кылып аткандай кулбу же бир назар бидин өз уулдарына тете барбы? Сен бир байкап сынап көрчү. Мейманга чакырып алып, элчиликке барганын ийне жибине чейин айттырып ук. Торпок союп конокто, бирок өзүң үстүнө кирбе. Суу куйган киши колуна суу жолук бербесин. Колун эмнеге арчыр экен байка. Кул болсо чапанынын колтугуна сүртөт. Этти жыгач тепшиге салдырып, эки жигитке көтөртүп барып тарт. 4 жигитке туурат. Тамак жеген соң майлык бербе. Кулдун тукуму болсо колун өтүгүнө сүртөт. Тыштан керегенин көзүнөн шыкалап тур. Жанай 2 күндөн кийин келип, «Муке, Тилекматыңыз ак сөөктүн тукуму окшойт. Чын эле айлакер экен. Колунун суусунда, майында сакал мурутун сылагылап отуруп кетирди», деди. Муну уккан Мураталынын ого бетер ичи көйүп, кыжыры кайнады. Кара сур жүзү куулуп, кара көк боло түштү. «Сен отура тур», деп коюп чыгып кетти. Түз эле Боронбайдын чоң өргөсүнө чаап барып чагым салды. «Ой боке, ойдо жок кеп уктум. Тилекматыңдын ниети бузулуп жүрөт окшойт. Боронбай канга ылайык киши эмес, менин ордумду ээлеп отурат. Накта кандын тукуму менмин», деп жылкычыларга айтыптыр. Алардын бирөөнүн Жанайга көңүлү жакын экен. Жанай менин үйүмдө турат. Өз оозунан укчу. «Жок, кажети жок. Рахмат муке», деди Боронбай. Өкчөгөн сакасы алчы коңгону сезе койгон Мураталы ошо замат чыга жөнөдү. Боронбай аман турун чаптырып, Тилекматты чакыртып алды. Саламына алик албады. «Отур» дебеди. Тилекмат босогону аттаган бойдон соксоюп туруп калды. Боронбай унчукпай аны жаман көзү менен тешетиктеди. Тилекмат ылдый карабады. «Ай бала, мен сени жакшы жигит деп жүрсөм, бузуку турбайсыңбы? Жылкычыларга эмне дедиң?» «Эмне депмин? Өзүң билбей калдыңбы?» «Билбейм. Укпайт деп ойлогонсуң го, Эмнени айтып атканыңызды түшүнсөм Кудай урсун. Ант коргулонбо. Мындан ары көзүңдү ачып жүр. Мен баарын билем». «Эмнени билесиз? Ачык айтпайсызбы?» Боронбайдын балкайган бал жуурандай ак жүзү кызарып татарып кетти. «Бас жагыңды, чыг эшикке!» Тилекмат шарт бурулуп чыгып кетти.
Ал бул табышмактуу жемени атасына 3 күндөн кийин айтты. Атасы катуу бушайман болду, бирок Тилекматча баш катырып отурган жок. Мунун баарын кылып аткан Мураталы, сенин баркың көтөрүлүп, мартабаң өскөнүн көрө албай атат чүмшүк. Бир назар тукумунун ичи тары да, куусу да ошол. Эбин таап чагым салган. Боронбай чын төгүнүн териштирип отурмак беле. Мындан ары этият бол. Ага каяша сүйлөөгө болбойт балам. Чыдаш керек. Курчтугуңду кой кагылайын, деп сөзүнүн соңун ый аралаштыра бүтүрдү. Коркпой эле коюңуз ата. Булардын мага дагы эле күнү түшөт, деди Тилекмат камырабай. Анын айтканы рас чыкты. Кийинки жылы баш оонанын августтун соңку күнү Кытай губернаторунун элчиси келип, Боронбай менен Мураталыны улугу чек арага сүйлөшүүгө чакыртканын билдирди. Эмне себептен чакырганы караманча белгисиз. Мураталы бармак болуп камынып алып, алтын башынын тагдырын тобокелге сала албай кайра айнып кетти. Боронбай кайрада Жылкайдарды чакыртып алып, жекеме-жеке жылы жумшак сүйлөшүүгө мажбур болду. Абышка да чечилип, Мураталы бийдин амал көйлүк менен жигин билгизбей чагым салганын, чынында кеп төркүнүн жылкычылардын бири да билбей турганын айтып берди. Чын эле Тилекматка шылтап коюп, ушакты ушул өзү таратып кайра аким болгону жүрбөсүн, деп шектенди эми Боронбай. Ансыз да экөө көптөн бери тымызын атандашып келатышкан. Боронбай акимсинип чиренсе, Мураталы өз ичинде мен бир назар бийдин уулумун, мындан өйдөрөөкмүн деп эсептечү. Кокондун каны тартуулаган чентонду Мураталы өзү да кийбей, көзү кызарган балдары менен инилерине да кийгизбей, аздектеген асыл буюм катарында жүктүн астына катып жүргөнүн Тилекмат жакшы билчү. Аттанаарында байбиченин үйүнө тайсалдабай кирип барып, сууруп алып кийип кетти. Мураталы ачуусуна муунуп, тишин кычыратып, унчуга албай кала берди. Кытай губернатору Тилекмат менен тилмеш аркылуу сүйлөштү. Тилекматтын кийген кийими, минген аты, жүрүш турушу, сүйлөгөн сөзү көп каранын бир эмес кан экенин айгинелеп турса да, ишенкиребегендей түр көрсөтүп, кыргыздар жапайы, зөөкүр, уурулук басмачылык менен оокат калган, баш көз болор каны жок, ээн баш эл деген арыз түштү. Буга кандай жооп айтасыз? Деп көп киши кол койгон арызды берди. Тилекмат сабатсыздыгын билдиргиси келбей, арызга ашыкпай көз жүгүртүп чыгып, кабагын чытып, башын чайкап койду да, унчукпай төш калтасынан Кокон аскер башчысы берген көөлүгүн алып, губернаторго арыз менен кошо сунду. Губернатор окуп көрүп, тезинен арыз ээлерин чакыргыла, деп доргосуна буйруду. Кара калмактардын Шаңыя, Элүү башы, Жүз башы бийлери бул жолугушууга мурдатан даярданып турушкан окшойт. Аттарынан ыргып түшүп, чуркап келип, губернатордун бет маңдайына тизилип туруп калышты. Эмне үчүн силер жалган арыз бересиңер? Кара кыргыз каны жок, ууру каракчы дейсиңер, же кармап алган бир да каракчыңар жок. Мынакей, кыргыздын каны жигиттери менен келди, деп жанында турган Тилекматты сөөмөй менен көрсөтүп, губернатор тигилерди опуруп жапырып тилдей баштады. Арыз бергендер унчуга алышпай баштарын төмөн салышты. Жоголгула көзмө көрмөй, деди акыры каарданган губернатор. Тилекматтын эстүүлүгүнө жана токтоолугуна ыраазы болуп, кандыгын таанып, башына шуру бермес шыгырай тигилген, түркүн түстүү асыл таштар чөгөрүлгөн кооз таажы кийгизип узатты. Экинчи жолу да ийгилик менен кайтып келген Тилекматты аяк биякты ойлогон аяр Боронбай жылкычылыктан бошотуп, өзүнө кеңешчи кылып алды. Тилекмат менен Зарылбек Тезек төрөнүн айылына чукулдап барышканда, талаада төө кайтарып жүргөн бир абышкага жолугуп, салам айтып, жөн жай сурашып калышты. Ойбай, ой кыргызсыңарбы карагым, деди төөчү. Ооба, көлдөгү бугудан болобуз. Тезек төрөгө кантип жолугушууга болот, аксакал? Бейбечараны кабыл алып, арыз муңун угабы? Деди Тилекмат. Ойбай карагым, Тезек төрөгө кезигүү кыйын гой. Бүгүн 2 күн болду. Сарбагыштын манаптары тогуздап көлөк,
Jorgo tartуулap kelip сүйлөшүp atышат. Бугу деген элден ормон кандын кунун алып бер, кол бер дешиптир. Төрө 500 жоокер бермек болуптур. Бугунун каны жерге тамбай жатыр гой. Азабың же ажалың тартып келсе керек. Көзүнө чалдыкпай кайра качсаңчы. Жаш экенсиңер балам, деди абышка бул экөөнө боору оруп. Өлсөк мейли, Тезек төрөгө бир саламдашып алсак болот эле, деди Тилекмат. Тезек төрө эрте туруп даарат алып, намаз окуп мечитинен чыгат. Бир кезиксең ошондо кезигесиң. Мен анын төөчүсү болом. Сиз төөчү болсоңуз, мен жылкычымын. Жардам бериңиз ата. Болуптур. Жүргүлө үйүмө, карактарым. Экөө төөчүнүкүнө конуп, таң үрөң бараңда туруп, Тезек төрөнүн үйүн айланчыктап акмалап жүрүштү. Төрө мечиттен келатканда Тилекмат алдынан чыгып, эки колун бооруна алып салам айтты. Тезек алик алып коюп, сен кимсиң, кайдан, эмнеге келдиң деп жөн сурабай эле өтүп кетти. Тилекмат аны кайра кууп жетти да: "Төрөм, бир ооз сөзгө рахым этиңиз. Боронбай кандын айт деген аманаты бар эле", деди. "Ой, эмне аманат?" деп токтоло калды Тезек төрө. Көлдөгү бугу элинде Алдаяр Мойт дегендин кызы бар эле. Төрө өлгөндө эле ашкере сулуулугун байкап, төрөгө ылайык болуп калды деп ысмын Төрөтай коюшкан. Бойго жеткенде бели кындай, бети айдай, берметтей сулуу Төрөтай деп ырчылар кошуп ырдап жүрүшөт. Ата энеси сизге арнап жүрүшүптүр. Сарбагычтар бизге каршы кылып чаап алмак болду. Элибиз текеске үркүп атат. Аманында аманатын алып калсын Тезек төрө. Айтып кой деп аксакалдар мени жиберишти эле. "Ой чырагым, кайталап айтчы", деди чала түшүнгөн Тезек. Тилекмат мурункудан да кооздоп, дагы бир сыйра айтып берди. Эми аманаттын жөн жайын толук түшүндү да: "Ошо Сарбагычтын адамдары келип отурушат. Ошолор менен жүйөлөшө аласыңбы?" деди Тезек. "Я айланайын төрөм, ошолор менен жүйөлөштүрүп өлтүрсөңүз адал өлөр элем. Анда азыр чай барат. Чайга мен да барам. Сен да мени менен бар. Могу жигитиң да барсын." "Куп болот, рахмат төрөм." Үчөө конок үйгө чукулдаганда төрө келатат деп жигиттери меймандарына кабар кылышты. Кудай буйруса Тезектен жооп алат экенбиз деп Байтерек баш болгон манаптар ичинен кымылдап кубанып калышты. Бир жигит эшик ачып, "Кир дегенге келгенде Тилекмат төрөдөн мурда кирип кетти. Сарбагычтар тура калышты. Тилекмат буйда албай төргө өтүп, аю талпактын үстүнө коюп отуруп калды. Тезек меймандарына салам айтып, капталдай салынган көлдөлөңдөн орун алды. Унчукпай чай иче башташты. "Бу жойкара кайдан жойлоп келип калды?" деп сарбагычтар бирин-бири капталган укуп күбүрөшүп калышты. Чай ичип бата кылышкандан кийин: "Эй Байтерек, могу бугунун адамы экен. Ысмыгын билбейм. Силер менен сүйлөшөм дейт. Жүйөөңдү айтып көрчү сен", деди Тезек төрө. Байтерек араңдан зорго чыдап отурган окшойт, дароо эле чапкан кетти. "Бул канкор баш кесер бугунун жойкара кулу кайдан жойлоп жүрөт? Уялбай биздин үстүбүзгө киргенин караңыз. Биз түгүл сизден да именбей, оозунуп кирип, төргө чыгып кеткенин көрдүңүзбү? Булардын кул эмес, төрө мырзаларында да уят сыйыт деген жок төрөм. Казак менен кыргызга, капыр менен мусулманга таанымал кан ормонду өлтүрүп, кум бербей жүрүшкөнүнө 2 жыл болду. Анысы аз келгенсип, ормондун кунун кууп барган Төрөгелди Баатырдын бутун 3 сындырып, мурунтугу жок көк букага мингизип, бети башын караганга тыттырып, адам чыгдагыс мыкачылык кылышты. Төрөгелди Баатыр жарымжан чала өлүк болуп калды төрөм." "Түшүнүктүү. Кана, сен эмне айтасың жигит?" деп Тезек төрө Тилекматка кайрылды. "Ай Байтерек, мени кулсунтуп, өзүң өйдөсүнө отурасың. Кулуң мендей болсо, сен ушул жерге темселип келет белең я? Сарбагычтардын түтүнүнө, манаптыгыңа даба жок. Баары эле ат куйругун түйүп алып, мыктуусуну бастырып жүрүшөт.
Açınında birinde maza yok. Kolundan bok gelbeydi. Naktan manap, mıktı dep bugun aytış gerek. Bugunun birinci manaptığı mağa okşogon bu karası kurama kulu bilet. Sarbagıçtardın manaptары menen kurama kulunun ortası asman menen jerdey. Açusu gelse öldürüp koyat. Senin orman kanыңның koluna balbay düştele. Azat kılıp keterinde moynuna bir ak köyne giyip je tay mingizip koygon jok. Sarbagыç, senin kuurunkайлыгың emespi bul? Kan emesele balbayдың koluna töre geldi tüştele. Büyüt giyimin жаңыртып, жоо жарагын берip, at mingizip, Karabatkaka çeyin uzatıp koydu. Munusu manaptığı emespi? Senin ormonun adalet, ak niyet, adil kan bolsa, öz yerinde, öz elinde ölbeyt bele. Kara özgöylük kılıp, kalın jurttun kanın tökkön, kuda söğügünde ayabay, kırgınga uçuratkan baskınçı kanga kun jok. Senin ormonun menen jantayın, keçe ele bir borubuz, Kazak kalkına emnelerdi kılbadı. Kenesarı, Noruzbay, Kudaymendeni, Maytöödө mıkanның kara suusuna kamap өлтүрүп, mından keyin Kazak jolobосун деп, каржылык кашкажыликтерин жерге какканыңарды унутуп койдуңбу? Качан силер Казакка кум бердиңер эле? Ага инилерин өлтүрүп коюп, эми кантип уялбай, кашырыңды жетелеп, төрөнүн алдына келип отурасың? Же Кенесары, Noruzbay, Kudaymenде үчөөнүн куну ушул айдап келген 40 качырың менен эле бүтөбү? Дегенде тезек төрө чыдабай кетип, жетишет жигит, болду, деди. Анын 19 жашар уулу кыргыздардын кайым айтышын таңырка бугуп, оозун ачып, босогонун түбүндө турган. Монтойгон ак жүзү заматта куулуп, кып-кызыл боло түштү да, "Ойбай, жаке, Кенесары, Noruzbayды өлтүргөн ушуларга чай берип отурган кишинин бети урусун", деп ачууланып эшикти шарт жаап чыгып кетти. Мырза Баатырдын ашына келген күлүктөрдү ардактуу меймандардын алдынан чубатып өткөрүп ачкан. Соңку күлүк өтүп кетип, жарчылардын үнү басылган соң, ат айдоочулардын башчысы бастырып келип топтошуп турушкан билермандарга кайрылды. "Кай жерден кое берейин, аксакалдар? Кызылжарга чейин айда", деди Олжобай карыя озунуп. Ал киши калмак менен кыргыздын ортосунда өкүл ак үйлүү болуп, калмакча таш сайынып жүрчү. Анын үстүнө энеси да калмак кызы болчу. Атасы деле илгери колго түшкөн калмак экен. Кийинчерээк кыргыз болуп кетиптир деп кай бирөөлөр ушак кылышчу. Бирок көзүнчө эч ким калмаксың деп айта алчу эмес. Олжобай өзүн өзү арык уулумун деп эсептүүчү. Бирок чындыгы Асырандынын баласы эле. "Ой калмак, сенин кыргыздын атында эмне жумушуң бар?" деди анын оозунуп жооп айтканына тырчы түшкөн Боронбай. Олжобай бозоро түшүп, качырып келип, Боронбайды камчысы менен жоңго бир салды. Ошо замат арыктын жигиттери чуркап келип, аны кош колдон алышып, нары карай обочо сүйрөп кетишти. Мурат Алынын кара сур жүзүн нур чалып, тамылжый күлүмсүрөп, табасы канганын жашырбай Боронбайды тигиле карады. Боронбай андан көзүн ала качып, түнөргөн калыбында атын көздөй басты. "Айкөлдүк кылып, жаман агаңды кечирип кой кагылайын", деди арыктын аксакалы ээрчи басып. Боронбай кабагын түйүп, сурдана карап, жооп кайтарбады. Меңмурат уулдары өздөрүнчө тымызын кеңешип, арык уулдарын чаап алмак болушту. Жигиттери, инилери кол курап, аттанаардын алдында Боронбай Солтоңкул менен Тилекматка кеңешти. Экөө тең мындай кыңыр иш акимге жарашпайт деп жөн көрүшпөдү. Боронбай көгөрүп болбоду. "Болуптур эмесе. Өзүңүз билесиз да. Бирок илгери кийин аксакалдардын доматы болбосун. Бугунун ата аксакалынын алдына барып, бир ооз өтүнүп коелу", деди Тилекмат. "Ата аксакалы ким экен?" деди Боронбай. "Баягы ордочу койкен атасы Санжырачычы. 110го чыккан кишиде эмне акыл калды дейсиң? Алжыган кишиден акыл сурайбызбы? Алжыса да өтүнүп коелу. Кийин айтканга жакшы. Болуптур. Үчөөбүз эле баралы. Бөлөк бирөө билбесин", деди Боронбай.
Molda qarıya eki neveresi menen çıçkandın ayağındağı jatakçılardın ayılında jaman kara üyde turat eken. Uulu koyke sonku çavuşta şehit boluptur. Gelini da jortulçulardın koluna düşüp oljolonup ketipdir. Oşolordun küyütünün qarıya jıl maalından beri töşөгünün turalbay kalıptır. Neverelerinin ulusu kıyık 16'da, kiçüğüsü eleman 13'te eken. Birinci bolup үйgө Soltonkul girip, sol kapşıtta töşökte jatkan qarıyaga salam aytdı. Aleyk salam, sen qaysı balamsın? Soltonkulmun. Maldı neyse turbaysın mı? Jogorı öt. Ekinci girgen Boronbayga, sen eldi neyse turbaysın mı? Sonku girgen Tilekmatga, sen akıldı neyse turbaysın mı? Jogorı öt balam, dep janalı kalbay kuvanıp tosup aldı. Eti kaçkan süykümsüz yüzü alvırıp nurdana düştü. Balam, çakırsa gelbes kişiler gelgen eken, biri emes üçü öten çoğ meyman turbayby. Jakşılap konak kıl, dedi neveresi kıyıkka. Kıyık tavaktı jasap atıp, atasına jambaştın mayынан kesip oğuz tegizdi. Qarıya tamşanıp, dağımın tatıp görüp, kayra bürküydü. Balam, atың da kıyık, özüң da kıyık ekensin. Qarıgan koy soygon turbaysың mı? Qarız alıp tay soysoň bolboýt bele. Jakşylap konak kıl debedim bele. Dep taarınıp teskeri qarap jatyp aldy. Ata, biz şaşıp jüröbüz. Arı guulдары tentek çıkıp köp ketdi. Oljabaydın gamçısı Boronbayga tiydi. Arıkты çaap alaly dep akıl kurduk. Oşonu bir oğuz aytıp koyalı dep keldi gele sizge, dedi Tilekmat. Qarıya kayra beri buruldu. Men öz balamdy kıyık dep jursem, mından ötken kıyık siler turbaysyňarby? Tuğandy çapsaňar, kimge jakşylyk kılasyňar? Jakşylygy joga kimden, baydın, akılmandın jurtka geregi diýebi? Arıktın oşo tentek bolgonu jakşı. Jo gelse, silerdi oşo korgoýt. Malyna kızyksaňar, evin taap dostoşup, sööktöşüp jebeýsiňerbi? Jer konuş maldy tapkan arıgym. Arıgymdy çappa, 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 dep üç aytıp, gözüne jaş alıp, kayra tetiri burulup ketdi. Meymandar etten çımçıp oğusayıp, bata kılıp çıga jönöştü. Kolunda barın soyup, konoktogon жазыксыз kıyık bozala bolup oturup kaldı. Sen maga uşul sözdü uğzayın dep atayın alıp gelgen turbaysың mı? Dedi Boronbay attangan soň. Ova taksır, hemem ne kılsaňız özüňiz biliňiz, dedi Tilekmat. Oşentip çavuş bolbay kaldı. Uşu gündörde Kırgızdın ayrım çoň manaptary menen Ombudagy orus asker başçılarının ortasında tımızın süйлöşülөр jürüp atkan ele. Mından da sarbaşlar menen buğular at salışıp, ar kimizi öz aldınça elçi jiberip, orus padişasın özüne murdarak övök kılıp aluga jantalaşıp atышкан. Mınçalık tatal kırdalda takşalgan elçi Tilekmat menen keňeşpey iş kıluu opurtaldy bolçu. Birok bu jolu Tilekmatga jol tiýbey, elçilike manap tukumdary Boronbaydın atalaş inisi Zarıpbek menen Şeralının uulu Kaçıbek ketdi. Omskidegi general gubernator menen yüz görüşüp, kazak tilmeç arkılı süйлöşüp, Isık göldögü Boronbay baş bolgon buğulardın Ak Padişanın amirine öz ıhtiyarı menen moyun sunuşarın bildirişti. Eki öteň çen ton medaldar menen sıylanıp, kuanıştуу kaytıp gelişti. Mından keyin Orustun Almatıdagı törösü Kırgızdın mıktуулары menen taanışmak boldu. Hakim Boronbaydı, Bay Soltonkuldu, kadırlуу aksakal Sartakeni, akılman Tilekmatты jana asker başçı Balbay Baatırdı tizme menen çakırtdı. Balbay dagı oorup töşöktө jatkan ele. Toktona albay, tınçı ketken Boronbay barçuulardı bolgula, attangıla dep şaştırdı. Balbay öz orduna 15 yaşar uulu Moynok menen agası Balbaktın 30 yaşar uulu Tagaydı jibermek boldu. Jan jigiti Kıdıraalıga balamdı çoң kaşkanın kuyruğun orustukuna okşotup kırkıp atkaz dedi. Munusu orus uluguna moysunam degen belgisele. Uluk bugunun öküldörün urmat sый menen kabul aldı. Kazak tilmeç arkılуу mayektешкен soň
Ar birine çen ton giygizdi. Moyunlarına birden koğuz bolu medal ildi. Баарынан да Боронбайды өзгөчөлөп, орус аскеринин подполковниги деген наам берип, колуна тиешелүү күбөлүк кагаз тапшырды. Акырында Боронбайга кайрылып, «Балбай баатыр кана?» деп сурады. «Балбай ооруп төшөктө жатып калды. Баласы биз менен келди. Тышта турат», деди Боронбай. «Эмесе ошо бала менен жекеме-жеке сүйлөшөйүн, чакырып коюңуз», деп улук баары менен кол алышып коштошту. Буğday өңдү, болтогой бет, болук бала падышанын сүрөтү илинип турган, чоң үстөл, көп орундук, чоң күзгү коюлган, таманына килем төшөлгөн, сөөлөттүү кабинетке сүрдөп араң эле кирди. Бүткөн бою ысып күйүп, гөл шал түшүп тердеп кетти. Орундукка коомай отуруп, өзүн күлүмсүрөй караган, эжигейдей сары жүздүү, көпкөк көз, узун сары мурутчан, аскер кийимчен, эки ининде жылдыздуу чени бар албеттүү кишини тиктеп калды. Улук аны менен тилмечи аркылуу маектешти. «Сен кимдин баласысың?» «Балбайдын». «Атың ким?» «Мойнок». «Нече жаштасың?» «15-темин». «Сен да атаңа окшогон баатырсыңбы?» «Билбейм». «Атаң эмне үчүн келбей калды?» «Ооруп төшөктө жатат». «Эмнеси ооруйт?» «Башы ооруйт». «Эмесе сен атаңа могу катты алып барып берчи», деп баланын колуна оозу чапталган чакан каныбертти карматты. «Атаңа орус аскерлеринин капитаны деген наам бердик. Ушул кагазда жазылган. Өзүң да айтып кой. Жакшы бар эмесе», деп бала менен да кол алышып коштошту. Алдыда Боронбай, Сартаке, Солтонкул, Тилекмат төртөө. Ортодо Амантур менен Зарылбек. Булардын соңунда Тагай менен Мойнок жанаша үзөңгү кагыштырып, шартылдай бастырып баратышты. «Улук сени эмнеге чакырыптыр, садаган кетейин?» деди Тагай Мойнокко шыбырай сүйлөп. Мойнок да алдыдагы экөө тыңшап угуп кое тургансып, үнүн өтө секин чыгарып, улук менен болгон маегин ийне жибине чейин толук айтып берди. «Катын көрсөтчү», деди Тагай. Бала ички төш калтасынан каныбертти алып чыгып, Тагайдын колуна карматты. Тагай анын берки бетин бир, наркы бетин бир карап, сокурча манжалары менен сыйпалап көрүп, кайра Мойнокко берди. «Ме, бекем кат, жого тийип жүрбө». Бала катты баягы ички төш калтасына салды. Жайдын саратан чилдесинде узак жол жүргөнгө ысуулашып, тоңдун бор дөбөсүнө жеткенде көлгө түшүштү. Бала ыраак сүзүп кеткен эле. Кайрылып келип кийинген соң чөнтөгүнө колун салса, каты ордунда жок. «Ой байке, катым жок», деди купкуу боло түшүп. «Ал да Кудай аткырай, бекем кат дебедим беле?» деди Тагай катуу кейигенсип. Чынында катты өзү жымкырып алган эле. «Эми сен атаңа айтпай эле кой, жоготконуңду билсе өлтүрүп коет. Эмне деди десе эчтеме деген жок деп кой». «Макул байке», деди атасынан эси чыгып, айласы куруп турган бала жеңилдене түшүп. Балбай баласынын калпына ишенип, капырлыгын кылбай койбойт экен го. Моюн сундум деп атымдын куйругун кыркып, баламды жиберсем бир ооз жылуу кеп айтпайт, деп катуу иренжип калды. Боронбай, Солтонкул, Сартаке, Тилекмат төртөөнүн тең чен тон медалдар менен сыйланганын, Боронбайдын чоң даражалуу аскердик наам алганын уккан соң, ого бетери чүгүйдү. «Ушу Боронбай эле мени жамандап, арага чагым салды го. Орустун төрөсүнө таянып алып, көзүмдү тазалаган жүрөт окшойт», деп шектенди. Башы оорусунан сакайып, нары бери бастырып калган кезинде Боронбай орустун улугун аскери менен мейманга чакырып, ону үтүктүрүп коюптур. «Орустар жолдо келатыптыр», деген кеп укту. 40 жигитин жийип алып, шаты ашуусун көздөй чапты. 30 жигитти эки топко бөлүп, кыядагы карагайдын арасына өйүз бүйүзүнө буктуруп коюп, өзү 10 жигити менен шатынын жонуна чыгып кетти. Жалган түштө ашууну өрдөп келаткан 50 солдаттын карааны көрүндү.
Карагер завод атчан төрөсү аркан бою алдыда экен. Балбай төмөнкүлөргө аскердин алды кыянын түбүнө түшкөндө кыдыралы мылтык атат. Ошондо качырып сала бересиңер деп кабар айтырды. Мылтык эт бышымдан кийин атылды. Төмөнкүлөр солдаттарды оң сол жактан, Балбайдын тобу артынан качырып, баары тең Балбай, Балбай, Балбай деп кыйкырып сайып киришти. Солдаттардын айрымдары гана ок чыгарууга үлгүрүштү. Бирок карбаластап, же кишини, же атты далдап ата албай калышты. Балбай 50 солдатты толугу менен тыным кылдырып, төрөсүнүн башын Кыдыралыга кестирип, канжыгасына байлаттырып алды. Аттарын, жарак жабдыктарын, кийимдерин олжолоп алышты. Бул учурда Боронбай, Мураталы, Солтонкулдары жигет жалаңын кыз келинин ээрчитип, меймандарды өзгөчө сөөлөт шаң менен тосуп алмак болуп, утурлап бастырып келатчан эле. Тигине кел атчат, деди алды жактан чаң чыкканын баарына мурда көрө койгон Зарипбек. Ой, буларың тебетейче немелер го, деди Мураталы. Атаңдын көрү, бизден мурун ким тосуп барган? Чапчы, деди Боронбай Амантурга. Амантур чаап кетти. Обочодон эле Кыдыралы баягы төрөнүн башын канжыгасына байланып келатканын көрүп, жаны чыгып, кайра качты. Зөөкүр чунак төрөңүздүн башын кестирип, канжыгага байлатып келатат, деп Боронбайга обочодон кыйкырды. Оруска бетибиз күйүп калды, Кудай уруп. О, Кудайым, бу чунакты мынча эмне үстүн кылып койдуң? Бул бир күн астын болобу же жокпу? Деп Боронбай ыйлап иди. Балбай жигиттери менен аттарын жорголотуп жетип келишти. Соогат батыр, соогат, деди Зарипбек алыстан эле кыйкырып. Атаңдын башы соогат. Сенин ишенгениң ушул өпөңдөгөн 5 аскерби? Мен жүрөмүн 5000-ине ок камдап, деп коюп, Балбай тизгин тартпай, чоң кашкасын жорголоткон бойдон өтүп кетти. Ол да Кудай бардыр ай, карачы мунун манасы өңдөнүп жүрүшүн. Сартаке, муну кантип тындым кылам, деди Боронбай. Билбейм, силердин жаман жакшыңарга аралаша берип, акылымда адашчу болдум, деп Сарт кол шилтеп бастырып кетти. Мындай тил азарзы өкүрдүн эл журтка сааты тийбей койбойт. Муну тындым кылуудан өтөрү жок. Муну сен өзүң тындыра албайсың. Качыбегиңди кайра омбуга жибер. 500 аскер сурат. Берсе, ал аскерди өз бетинче кое бербей, Амантурга жол баштатып, Балбайды кийикче аңдытып карматып бер, деди Зарипбек. Балбай элге жаман көрүнүп, өзүнөн өзү ата журттан четтеп калды. 40 жигити менен адегенде каркырага, анан текеске ооп кетти. Амантур 100 солдат менен анын изин кууп жөнөдү. Өтө сак болуп, түнкүсүн тегерете күзөтчү коюп, күндүзү дүрбү менен кароол каратып жүрүп отурушту. Ала айгыр сайкалды ашып, текестин сыртына чыкканда Балбай ооруп төшөккө жатып калды. Мурда жигиттерин кароолго коюп, өзү да жол чалып, жаны тынч эмес. Эми жигиттери эс алып, тынып өргүп калышты. Анын үстүнө көз ачырбаган ак жаан башталды. Балбай ноокастагандын 3-чү күнү жигиттери эртең менен туруп, тышка чыгышса, кермедеги аттар түйүлүп, биринен соң бири чыңырып, жаанда чыйрыгып турушуптур. Эки жакты карашса эчтеме көрүнбөйт, дегеле кыпындай шек билинбейт. Аттар өлүп кетет го, деп ойлоп, Кыдыралы баарын агыттырып иди. Чыйрыгы бараң турган немелер куйругун артына салып, жарышкан бойдон кетишти. Суу болуп кеткен жигиттердин ар кимиси өз үйүнө кире качты. Амантур 2 жигити менен жакын эле жердеги калың бадалдын арасынан шыкаалап, булардын ар бир кыймылынан көз айырбай аңдып турган эле. Ак Кудай жалгады. Эми биз үчөөбүз барып, Балбайдын үйүнө кирели. Үйүндө болсо бирибиз белги беребиз. Чаап жетип келгиле, деди Амантур солдаттардын командирине. Ассаламу алейкум, батыр, деди Амантур босогону аттары менен. Кармалдым, деп баамдай койгон Балбай. Саламың менен жерге кир, шүмшөк. Тайгандан да жытчылсың, деп коюп, нары керегени карап жатып алды. Балбайды Алматыга жеткирип, караңгы түрмөгө жеке камап салышты.
Hey atаңdın көрü kuunamız, sokurnamız dep жүрüp, görgön günüm uşubu. Men oşo kuunamızды kim üçün talaştım ele? Birinci jurt üçün, ekinci uşu bектер төрөлөр üçün talaşpadım bele? Ormondун кардын эмне үчүн жарып, төрө келдинин бутун эмне үчүн сындырып, сыйкырын эмнеге учурдум экен? Булардан көрө ошолор мага жолдош болушпайт беле? Балбайдын көзүн тазалашкан соң, орус аскерлери тоңго барып жайгашып, туруктуу жашап калышты. Алматыдан Караколго бейтаныш подполковник баш болгон алгачкы орус администрациясынын өкүлдөрү көчүп келишти. Аларды подполковник Боронбай Меңмурат уулу Ардак Сөөлөт шан-шөкөт менен кубанычтуу тосуп алды. Акыры түбү тилегине жетип, таянар тоосун таап, эми дүрбөлөңсүз, түйшүксүз, бейпил жашайымго деп ойлоп, өзүн чексиз бактылуу сезип турган күнүндө жүрөгү ооруп жыгылып, жаңы бийликтин эч үзүрүн көрбөй капилеттен мүрт кетти. Анын ордосун аталаш иниси Зарыпбек ээлеп, бир жагынан аким, экинчи жактан Каракол уездинин начальнигинин орун басары болуп алды. Кыргыздарга биринчисинен да экинчиси катуу таасир этти. Анын үстүнө Зарыпбекти эми баса турса да, өз үйүндө жүрсө да, Караколго барса да, куралчан эки солдат жандап кайтарып жүрчү болду. Зарыпбек Боронбайдын кылган ишин да кыял жоругун да жактырбай, күндө жаңыча заң, жоосун чыгара баштады. Айрыкча букарачыл болгондорду четке какты. Болуштардан баштап 10 башка чейинки башкаруучу атка минерлердин баарын жалаң гана манап тукумдарынан шайлатты. Тентип келген жетесиз тилекматты обозгерликтен кууп ийип эле тим болбой, катчысына каралоо кагаз чийдирип, өзү мөөрүн басып, ар кимге бармак бастырып, колуна кишен салдырып, Алматыга айдатып иди. Сарт акени да кулдун тукуму алжып калды деп киши катарынан чыгарып, кеп кеңешке албай калды. Мындан кийин Сарбагыш менен Солтоонун акимдерине кыр көрсөтүп, моюн сундуруу максатында Жантайды, Үмөталыны, Адылды, Байтеректи, Байтикти орус аскерлери жайгашкан Тоңдун туура тамына чакыртты. Өзү да ордо үйүн төөгө жүктөтүп алып, жигит жалаңы менен Тоңго көчүп барды. Ордосун тиктирип, ичине да, тышына да килем салдырып койду. Заматты эле өрлүктөп, башын куттуктап, ар түркүн тартуу алып келген байманаптар толуп кетти. Бир күндө үйүн 3 айлана төө чөктү. Сарбагыштын 4 акими да 9 түркүмдөп 81 ат тартуулап келишти. Жигиттери аларды ордо үйгө жаңы суракчынын үстүнө киргизишти. Жантай баш болуп, эми колун боорун алып, салам айтып, төрдөгү Зарыпбек, Мураталы, Чоңгарач, Качыбектер менен кол алышып чыккан соң, эки капшытка бөлүнүп отуруп калышты. Унчукпай отуруп чай ичишти. Бата кылып дасторконду жыйнап кетишкен соң, бир жигит коломтонун жанына артында жөлөңгүчү бар жыгач орундук алып келип койду. Желсемиз Зарыпбек кош колдоп жер таянып, араңдан зорго турду да, орундукка чалкалай отуруп, курунда самсаалаган булгары каптын бүчүсүн чечип, 6 атар тапанчасын сууруп чыкты. 4 меймандын үрөйү учуп, жүрөктөрү ооздоруна тыгылды. Түндүктү көздөй тарсылдатып ата баштады эле, эки-экиден кучакташып, керегенин түбүнө баштарын катып жата калышты. Ой Зарыпбек, бул эмне кылганың? Мынча эмне булардын жүрөгүн түшүрдүң? Бекер кылбадыңбы? Деди Мураталы сыпайгерчиликке. Менин 100 кылганым ормондун бир кылганына чак келбейт, деди Зарыпбек. Меймандар баш көтөрүп, мандаш токунуп отурушту. Адыл, Аксурду таштап кетесиң го. Мени ошо көтөрбөсө, башка ат көтөрө албай калды, деди Зарыпбек. Мунусу кеткиле дегени экенин баамдай коюшуп, аман калышканына сүйүнүп, кош айтышып чыгып кетишти. Эртеси кечке жуук жол жактан Сурнайдын үнү угулду. Сурнайчы Сурнайын утуру тартып, «Ой, Зарыпбек каныбыз, кутту болсун тагыңыз», дедиртип, таптак сүйлөтүп келатты. Үйдөгүлөрдүн баары тышка чыга калышты. Солтонун акими Байтек Зарыпбекти куттуктап, Сурнай тарттырып,
30 at айдатып келген экен. Саламдашып кол алышкандан кийин «Кана, дагы бир тарттырып көрчү», деди Зарипбек. Сурнайчы дагы ошентип 2 кайталап тартты. Жакшы экен, бу сурнайың менде калсын. Айдатып келген атыңан мени көтөргүдөйү барбы? Бир кара чаар ат келди. Жаңасы эле. Жаштык кылбаса ошо көтөрөт го сизди, деди Байтик. Андай болсо дурус экен. Үйгө кир, деп Байтикке ыраазы болуп, 2 кондуруп өргүтүп узатты. Өзү өйдөлөп, кайра айылын көздөй көчтү. Зарипбек сөөгүнүн чоңдугу жагынан ормонго тете, башынан эле тамак соо соргок кишеле. Аким болгондон бери ого бетер обору ачылды. Күндөн күнгө семирип, күпсөрдөй болуп баратты. Адылдын ак суру аны 3 көчүм жерге көтөрүп барган соң бели чарт сынып өлүп калды. Байтиктин кара чаары бир эле көчүмдүн соңуна жетпей мүрт кетти. Ошентип 15 аттын белин сындырып отуруп, араңдан зорго үйүнө жетти. Бала чагынан эле тили карак, акылы зирек Чыныбай жалаң көрө акат, күнүмдүк тиричилик менен алектенбей, көбүнчө атасынын тагдырын ойлоду. Аны куткарып алуу амалын издеди. Атасы жөнүндөгү элдин кебине, ар түркүн имиштерге кулак түрдү. Элдин көбү атасына боор оруп, жан тартаарын сезди. Айрым ылым санашкандар менен кеңешип, тымызын акча чогултуп, Алматыдагы улукка арызданып бармак болду. Тилекматтын камалганына жарым жыл өткөн соң, Зарипбек желе дөбөгө топ кылып, каралоо кагазын дагы жаңылап, бышыктап жаздырып, бир отоло набактан чыккыс болсун деп, Алматыдагы улугуна чабармандан берип. Чыныбай бу кагаздын да, мурдагы кагаздын да мазмунун уккандардан сурамжылап, иликтеп билди. Экөө бири-бирине дал келбей, такыр башкача, кайбир жерлери карама-каршы болуп калганын баамдады. Айрыкча Тилекмат Балбайдын жигиттерине кошулуп, 50 солдатты өлтүрүүгө кол кабыш кылды дешкени кызылдай калп, жалган жала экенин өзү деле дурус билчү. Көп создук турбай, чукул арада жөнөмөк болду. Жылкычылар менен койчулардын көбү 1-2 сомдон акча беришти. Бирок жолдош болуп барууга бири да батынбады. Албетте, барган киши Зарипбектин каарына калбай койбойт эле. Айласы кеткенде Чыныбай атасы менен ылым санашкан молдо кариядан көмөк сурады. Улуу небереси кыйыкты кошуп береби деп үмүттөндү эле, бирок карыя да сактанып, кичүү небереси 16 жашар эламанды жибермек болду. Алматыга барарыңды жан билбесин. Үйүңөн куда сөөктөрүңдүн бириникине барам деп чык. Биздикине келип бу жерден жөнөгүлө, деп акыл үйрөттү. Жолдун оңунда айтып берди. Чыныбай менен эламан Алматыны да, калаадагы улуктун кеңсесинде көп убараланбай эле таап барышты. Бирок түз кирип барууга батынбай, үйдү айланчыктай басып, аш-бышымга жүрүп калышты. Түш оогондо бир орто бойлуу, орусча кийинип, чен тагынган, кара тоору казак жигит кеңсени көздөй келатканын көрө коюшуп, Чыныбай алдынан утурлай чыгып салам айтты. Жигит алыг алып аялдай калды. Байке, улукка арызданайын деп келдим эле. Жардам кылыңыз, деп Чыныбай ыйлап ийди. Жүр эмесе, деп жигит аны ээрчитип кирип кетти. Эламан тышта кала берди. Казак жигит улуктун тилмечи Төлөнбай Дүйсөбай уулу болуп чыкты. Чыныбай ага атасынын ким экенин, эмне үчүн кантип айдалып кеткенин баштан аяк ийне жибине чейин айтып берди да, акырында: Байке, эгер айып этпесеңиз, ушу пулду алып, соттун керегине жумшап, атамды бошоттуруп бериңиз, деп тилмештин алдына 75 сомду койду. Төлөнбай акчаны алып чыгып кетти. Асмай атымдан кийин көк мукабага көктөлгөн кагаздарды алып келип, кунт коюп окуп чыкты. Каралоо кагаздарындагы сөздөрдүн кызылдай калп экенин да, Тилекматтын ак жеринен күйүп, жалган жала боюнча кесилгенин да дароо эле билип койду. Чыныбайды улугунун кабинетине ээрчитип кирип, болгон окуяны кыскача айтып берди. Улук да каралоочу кагаздардын орусча котормосун окуп көрүп, башын чайкап, кабагын чытып саамга ойлонуп калды.
Anan özün jalory karagan jaş jigit menen tilmeç arkылуу süýleşe başlady. Bolupdur. Ataňdy boşatam. Özüň ala ketesiň. Jalgan garalap uşaktagan Zaripbekti kızmatынан alam. Birok anın oruna kim bolat? Sen oşa kızmatka ılayaktı kişini bileziňbi? Kişi ta olbasa men dele bolup bereyin, dedi Çınıbay. Tilmeçi bul jooptu kotorup bergen soň tigiler gülüp kalyşdy. Anan gayra bat ele oluttuğ yazgı ötüp keňeşip süýleşe başlaşdy. Adegende keňiri taanymal manap tukumdardan 5-6 onun ısmını atap, oşolordun birini koysak kantet dep özlörünçe talkuga alıp görüştü. Birok bar ele ılayık gelbey kopulga tolboy turgansydy. Mowunun atası Tilekmat Zaripbek menen bastaşıp türmöge düşkönüne karaganda mыкty kişi okşoýt. Özünün dele zeyindü tirgarak ekeni süýlegönden körünüp durat. Çyn ele uşunu koysak kantet, dedi akırı Tölenbay. Sen buga kepil bolup joopkerçilikti öz moýnuňa alasyňby? Dedi ulugy. Tölenbay ıldy garap oýlanyp kaldy. Kepil bolmak tugul koşa baryp tilmeç bol bersem kantet, dep suroo menen жооп kaytardy. Kazakka karaganda Kırgızdan parany göbürök öndürüp alarına emiten ele közü jetip durdu. Eger koşa barsaň koyuga bolat-go, dedi ulugy da köňüldönüp. Neçe desin? Dedi bir malda Tölenbay Çınıbayga. 24'kö karadym, dedi Çınıbay. Çınıbay karakol uyezinin naçalniginin orunbasary. Tölenbay da oşol ele naçalniktin tilmeçi bolup dayındaldı. Kaygı muň, keselden mögdöp jarymjam bolup kalgan atası menen üýüne qaytyp kelgen Çınıbay tülö ötkörüp 2 günden keyin karakolga barsa, Almatydan buyruk gelip kalypdyr. Daroo ele saldatlar Zaripbekti taştap Çınıbaydy kaytarıp kalyşdy. Bul kapilet жаңылыk manap tukumdaryna çagılganyň ogunday tiydi. Alar es üçün jygyça gelgenden beri oğrusu katuulagan Tilekmat düýneden ötüp ketdi. Hay, hemi bizdi oňdurbayt-go, dep oýlaşgan Zaripbek menen Ömürzak baş bolgon Meňmurat уулdary, Narınga, Kulunçak baş bolgon bir Nazar уулdary tekeske köçe kaçışdy. Çınıbay dele oşol uçurdun uruu talaşının jakynına jan tartuunun kulu bolup ketdi. Atasının jolun joldoboy ormondun joluna düştü.